Ар кандай ооруларга шипа боло турган дуалар. Дене бою да, жан дүйнөсү да оорубай, бактылуу өмүр сүрүү ар бир адамдын тилеги. Аллах Таала бизге аманат катары ыроолоп берген ушул дене боюбузду, жаныбызды коргоо эң негизги милдеттерибиздин бири болуп эсептелет. Андыктан ден соолукта болуу үчүн колубуздан келишинче аракет кылышыбыз керек. Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул багытта мындай деген: Аллах Таала карлыктан сырткары оорулардын баарына шипасын кошо жараткан. Бул жерде эскерте кетүүчү жагдай дары-дармектер, витаминдер оорулардан айыгып шипа табууга көпүрөлүк кызматты гана аткарат. Ал эми шипа берүүчү жалгыз Аллах Таала. Ошон үчүн оорулардан айыгып кетүү үчүн адал жолдон бардык чараларды көргөн соң Аллахка дуа кылышыбыз зарыл. Бирок бул жашоо сыноо болгондуктан ар кандай ооруларга чалдыгып калышыбыз толук мүмкүн. Аллах Таала бизди кээде оорулар менен, кээде кедейлик менен, кээде кырсык балелер менен сынайт. Бирок Аллах Таала эч кимге күчү жетпеген жүк жүктөбөйт. Албетте, мындай сыноолордон ийгиликтүү өткөндөргө кайрымын кайтарып берет. Андыктан Аллахтын алдына жарык маанай менен баруу үчүн сыноолордон ийгиликтүү өтүүнүн жолдорун издешибиз керек. Кандайдыр бир ооруга чалдыккан кезде арызданып даттанбай, сабыр кылышыбыз зарыл. Ал оорудан арылуу үчүн колубуздан келишинче аракет кылып, дары-дармектерди ичишибиз керек. Ооруп жаткан кезибизде намаздарыбызды таштап койбошубуз зарыл. Оорулар күнөөлөрдү жууп кетире тургандыгын эсибизден чыгарбай, Аллах Таалага дуа кылып, кечирим тилешибиз абзел. Азирети Мухаммад пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул багытта ооруп жаткан адам шипа тапканга чейин дуасы четке кагылбайт. Башкача айтканда, ал адамдын дуасы кабыл болот деген. Кутман сахабалардан Абу Саид аль-Худри Азирети пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам мындай дегенин айткан: Кимде ким өзүн сабыр кылууга мажбурласа, Аллах Таала ага сабырдуулук берет. Эч кимге сообу сабырдуулуктун сообунан алда канча сооптуураак жакшылык берилген эмес. Бухари, Муслим. Бул баян эң сүйүктүү пайгамбардан эң пайдалуу дуалар китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Iqro Media каналыбызга катталыңыздар.